Allah Taala bizdin жашыбызды, ömrübüzdü çektep kıska kılıp bergeni menen bizge sooп таба турган көп себептер берген. Эң биринчиси караңыз, оң ойнан. Ниятул му'мини хайрун мин амалихи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, имандуу адамдын ниети жасаган ишинен артыгыраак. Ниет кылганга эмне тоскоол бар? Ниет кылалы, мен 100 жетимди баксам кандай жакшы болор эле. Багам иншалла. Мен айылга жол салып берсем, суулар чыгарып берсем, көпүрөлөр жасап берсем, шундай ниетим бар эле, Аллах мүмкүнчүлүк берсе, мечит курат элем. Ниет кылганга эмне тоскоол бар? Жок дегенде ниетте коркок болбош керек да. Көргөн адамды, кыйналып жүргөн адам мүмкүнчүлүгүм болсо ошого жардам берсем жакшы болор эле. Себеби ниетти бирөөгө айта албайсыз да. Досум, мен ушундай ниет кылдым. Жок, ниетте калыстык болот. Ошондуктан айткан, адамдын ниети жасаган ишинен артыгыраак. Себеби жасаган ишиңизди анча-мынча эл көрсүн болуп калуусу ыктымал. Бирок ниетте сиз билесиз, Аллах билет. Ниетиңиз эмне? Айылыңызга чоң мечит салып берүү. Ниетиңиз эмне? Бүт айылдагы жетимдерди чогултуп багуу. Ниетиңиз эмне? Ниетиңиз ушул мусафирларга мусафиргана куруп берүү. Кыямат күнү келесиз. Аллах Таала адамдын амал китебин биринчи колуна карматат. Икра китабак. Оку китебиңди деп. Китебин ачып окуса, 100 мечит курган. Ачып окуса, 1000 жерде кудук чыгарган, суу чыгарган. Алла Алла. Я Алла, бул башка эле бир айбек окшойт. Мен деген анча жашаганда эмесмин, анча кылганда эмесмин, кылбайт элем дагы. Ошондо айтылат, сен ниет кылдың эле го депчи. Адамдын эң биринчи ниети, пейли түздөлүп оңолуш керек. Менден адам баласына пайда жетсин деген ниет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, хайрун нас, эң жакшы адам. Майян фаун нас, кимден адамдарга пайда жетсе. Ниет кылып койдуңуз, болду. Биринчиси мына ниетибизге сооп. Кыямат күнү 1000 жыл, 500 жыл жашагандар көрөт да. Бул деген 100 мечит салып тур, туура биринчи бейишке кирсе болот. Бул деген 500 жол ажыга барып тур. Жылда ниет кыла бериңиз, мен бил ажыга барсам экен. Ниет кыла бериңиз. Билесиз, акчаңыз да жок, документ да жок. Квота жетпейт сизге. Ниет бар го. Ай сайын умрага барсам экен. Ниет. Экинчиси, алгачкы үммөттөр жасаган сооп ишине бир жасаган ишине бир сооп алса, биздики андай эмес. Биз менен Аллах Таала сооданы башкача кылган. Бир жакшы амал жасасак, 10дон башталат. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Ким бир сооп иш жасап келсе, 10 эсе. Бул башталгыч деп кич. Маталул лазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи камасали хаббатин амбатат 7 санабила фи кулли сумбулатин 100 хабба. Wallahu yudaifu limen yasha. Allah жолуна каржылаганын мисалы бир будай эккендей, ошонун будай өсүп чыгып 7 бутак чыкса, ар бир бутагында 100дөн будай болсо, бирди 700гө көбөйтүп, кошумча Аллах эмне деди? Кимге кааласа андан дагы эселеп көбөйтүп берет. Себеби Аллах билет да, биз анча деле берешет эмеспиз да. 5 сом беришибиз мүмкүн. 10 сом беришибиз мүмкүн. Кокустан 50 сом, 100 сом берип калсак, ичибиз ооруп калышы мүмкүн. Аллах билет аны. Ошого бирди Аллах Таала 700 кылып берем дейт. Эми ошону Мадина Мунаввара шаарына барып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитинде берсе, бирине 1000 берет. 5 сом бердиңиз, 5000 сом. 10 сом бердиңиз, 10.000 сом. Аллаху акбар. Allah nasip kılıp Mekke'ye varıp kalsak,
Allahu akbar. 1 so'm bersangiz 100 ming so'm. 10 so'm bersangiz 1 milyon. 1 milyon hech qachon inshaalloh bermaymiz. To'g'ri? 100 so'm beringiz 10 milyon sadaqa. Allahu akbar. 1000 so'm bersangiz 100 milyon sadaqa. Qiyomat kuni ko'radi. Bu 100 milyon sadaqa qilgan ekan. O kirsin, 5 ga kirsin albatta.